Биздин элдеги гомосексуалисттердин тобу айтат: эгер сен ата-анаң сенин педик экенине каршы болса, сен ата-анаңды таста да кет дейт. Ол сенин ата-анаң эмес дейт. Ал дин иштер департаменти айтат: эгер ата-анаң сени кыйнап намаз окутуп, хиджаб кийгизип атса, бизге кабарлас, осундай заң бар, биз сени коргойбуз дейт. Ички иштер министрлиги айтады: эгер ата-анаң сенин уруксатыңсыз сен кулагына сырга такса, бала кезде сүннөттесе сондай дәстүрлер жасаса, сен бизге кабарлас, биз оны ата-ана кукугунан айырабыз. Осы ойлаймын да, бизде тек кана мешит имамдар мен устаздар гана ата-анаңа каршы келме, оларга каршы сүйлеме, типти түф деп айтпа деп үйрөтөт да. Ал бирок ким жаман? Имамдар жаман, мусулмандар жаман. Сол үшін сиз бен биз Алланы сүйсек, ата-анамызды сүйүүбүз керек. Ата-ананың ризалыгы сиз бен биздин жаннатыбыз менен биздин арамыздагы нерсе.